Tug'anlar, 12 bo'ldi, 12da turasizlar. Tug'anlar, qanaqaday? Qo'sqolni olib, chiqib olchi. Tug'anlar, yo'lni qo'shamiz, yo'lni qo'shamiz. Yo'lni qo'shamiz, yo'lni qo'shamiz. Yo'lni qo'shamiz. Kurashamiz bari. Yiyelim şuna, yeni vallahi bir de mesela var. Bir koşuğa karavastat. Kırgız sotun tarixinde birinci yolu oluş gerek. Hiç qanday күнөсү жок экен, бирок күнөөлүү деп таап берсеңиз деп жалдырашты. Ana şunday, күрөш дагы бар алдыда. Şermendecilik. Бул шермендечилик ааламга кетти, бул шермендечилик. Еврокомиссия тужул эмес, кыргыз сот тарыхында мындай нерсе болгон эмес. Мына ошого карабастан дагы мына бүгүн 30 күн деп мүнөтүнө чейин, секундуна чейин эсептеп олтурушкандыгы бул мындай аман болсун. Bunun bağrının ardında Allah nasip kılsa çok жақсылық var. Allah'ın жақсылықтары мол болсын. Құдай қаласа. Мен сіздердің ушул жерден тұрғаныңыздардан пайдаланып, барыңыздарға терең разышылық айтқым келет. Айрықша айылда, жерлерде, Москвадан бері келген азаматтарға барына терең разышылық айтқым келет. Maga rahmat. Maga бұл жерде отырыш эч кандай кыйынчылык жараткан жок. Себеп качан өзүңдүн актыгыңды билгениңде эч кандай кыйынчылык сага тоскоолдук боло албайт. Иншалла. Бул бир жагы, экинчиден көптөн бери айтып келдик го, жана ак ийилет бирок сынбайт деп. Мен айттым биринчи күндөн баштап ак ийилбейт дагы. Ак ийилбейт дагы, сынбайт дагы, Кудай кааласа. Бардыгы өзүнүн нугу менен кете берет. Ар бир нерсенин аркасында бир жакшылык бар деген үмүт менен жашоо кылынышы керек. Вы его не обжаловали. Теперь как будете? Посмотрим. Есть еще срок. Есть еще время. Мы это посмотрим, мы это обсудим со своими адвокатами, посоветуемся и будем действовать дальше. Но приговор суда вы считаете незаконным, да? Не признаете его? А вы считаете законным? Это же вопрос. Вы же не обжаловали же приговор суда? Я сейчас вышел. Все еще впереди. Суроолорда көрдүң аре. Все еще впереди. Мүмкүн болсо рухсат берсек, Сроки как? В соответствии с законодательством. В соответствии с законодательством дается 30 дней со дня получения приговора. А я приговор получил 16 апреля на руки. Так что все еще впереди. Кыргызстанда бардык нерсе боло берет. Кыргызстанда бардык нерсе боло берет. Кудай буйрса, мындайда ар бир нерсе өзүнүн орду менен болуш керек. Мен айтып атпаймынбы, мына ошол 8 айдан берки ар бир жасалып аткан кыймыл аракеттердин бардыгы Кыргызстанды дүйнөгө маскара кылып бүттү. Кыргызстанда конституциянын жок экендигин, Кыргызстанда мыйзамдардын жок экендигин далилдеп койду. Биссиз эле. Мандат маселеси, биздин мандат, Аллага шүгүр. Ошол мына ошол болуп аткан нерселердин баары ошо мандат үчүн болуп атат да, көрүп атасыңар. Ошол үчүн гана болуп атат. Башка маселеси жок. Биз күрөшүп келгенбиз. Биз соңку демибиз чыкканча күрөшө беребиз. Ошол. Кудай кааласа баардыгы жакшылык болсун. Жолугабыз аманчылыкта болсун. Жакшы, жолугабыз күрөшөбүз.